Çocuklarım neyle olacak? Üstünde 1,5 гектар жер балыкчы лесхозунан абрикос айдаганга жер арендаға алып 9 жылга багып өстүрүп келтам. Мояк жагына елка тиккен мурун. Булар алды буйса, могул Сык көлүбүздүн киребешине дагы могу тушка атайын жашыл голубой елкадан дагы 20 түп тигип атам. Чтоб шаарыбызга кирип келатканда көрктөндүрүп жакшы жашыл болуп турсун деп атам да. Көрк болсун деп. Биягын тигип, анан мал сал жебеш үчүн аз биягынан сетка менен тосом, ошо елкаларды мал жебегендей кылып. Атайын шаарды ушул эми жашылдандыруу максатында шаарга ушул кирип келатканда бир көрк болсун деп атайын ушундай кылып атабыз. Балыкчы шаарынын зеленхозунун кызматкерлери ушул жардамдашып атат, жерди казышып, айдашканга көмөк көрсөтүп. Ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү тарабынан тапшырма түшкөн, балык шаарына тиешелүү балыкчы Кызыл көпүрөгө чейинки жол боюндагы бактарды иреттөө боюнча азыркы учурда шаар ичиндеги көчөмө бактарыбыздын жана жапай өскөн бактын түбүндө өсүп калган бактарды бутоо иштери да жүрүп жатат. Ошондой эле балыкчы Бишкек жолундагы жол боюндагы иретсиз өскөн жана куурап калган бактарды иреттөө иштери жүрүп жатат. Өткөн жума биз ошондой эле балатыларды отургузганбыз жана ошондой эле бүгүнкү күндө дагы жол жээгин түздөп кайра отургузууга даярдоо иштери жүрүп жатат.